Assalamu alaikum agayın. Adattagıday gürkürөгөн күздө Ақтөөнүн карды жарылган деп айтат кыргыздар. Şu кездерде баягыдай сейил бакка келип алып, силер менен саламдашып атабыз. Энен кечөөтөн бир делбиреген ойлор пайда болот. Мынабы интернеттин барактап отуруп, интернетти көрүп отуруп, кайсы берүүсүн карабагын кыздар аял заты кыргыздын эркектерге караганда активдүү, анан олуттуу да жазып атканы, олуттуу сүйлөп атканы, мекенчилдиги кыздардын, анан сабаттуулугу да. Мына эркек туугандар капа болбосун, сабатсыз көп жазганы. Ушул үтүр точка каяка грамматикалык жактан дагы мына Facebookка жазгандарымы карап коюшпайт да. Ушулга караганда биздин аял заты байыртан көчмөн турмуштан келаткандан бери аял затынын жоопкерчилиги, аял затынын ушул мекенчилдиги, анан баатырлыгы дейли. Баатырлыгы. А биз баатырбыз дей беребиз, бирок аял затынын баатырлыгы. Негедир биз ушул маселен мен мына көптөн бери Жаңыл Мырза деген, мына Жаңыл Мырза жөнүндө кимдер гана жазбады, бул тарыхый инсан. Биздин баатыр эжебиз сыймыктана турган. 17-18 кылымдын оропарасында жашап өткөн. Мына Эралиев, Сүйүнбай Эралиев жазды, Жаңыл Мырза деген поэма жазды, драма жазылды, бирок Жаңыл Мырза жөнүндө олуттуу бир чоң чыгарма жазыла элек дейт мага. Ошон үчүн мен Жаңыл Мырза эркиндиктин символу деген бир аталышта көптөн бери оюмду тынчытпай жүргөн, мына эссе, повесть болот го, Кудай буйрса тарыхый. Ошону аяктап калдым. Ошол жөнүндө айткым келет. Ушул арабанын алдына чуркап, түшүп алып чуркагандай, ошол сюжетти айтып кайталап мына жаштарга Жаңыл Мырза жөнүндө айткым келет да. Мына өткөндө дагы бизде мына КТРде жана козулар жөнүндө тартып атпайбы, мультфильм, далалат кылып мультфильм кыргызча тартып атат, акча бөлүнүп ошого. Эмне үчүн Жаңыл Мырзаны тартканга болбойт? Мына укмуш да бул Жаңыл Мырзанын сюжети. Анан эми ушул билбеген, окубаган, мүмкүн кабары жок жаштарга айткым келет да Жаңыл Мырза жөнүндө. Бул Жаңыл Мырза айтып атабыз, мына көчмөн доордун 17-18 кылымдын ортосунда мынабы Лопнор деген азырда картада турат, Кашкардын, Кытайдын Кашкар шаарынын ары тарабындагы жана Такаламакан деген чөл бар, чоң. Ошонун бер жагында Лопнор деп жазылып турат, көл, чакан көл. Ошол Лопнур, кыргыздар Лопнур деген. Ошо көлдөн берки жайыкты жер деген Нойгу туруусу, кадимки Улуу Манаста айтылган ак балтанын чубагы байыркы Манаста байыркы кыргыздын урууларынын бири Нойгу туруусунун кызы. Анан эми ал атасы Көгөн би деген болгон экен, ошол Нойгуттарды башкарган. Эми илгери кыргыздар ушундай уруу, ошол уруулары хандык сыяктуу жашаган. Өзлөрүн хан деп деле жашай берген, би деп жашай берген, баш би деген ошол кыргыздын бир негизги урууларынын кызы. Анан аялы төрөгөндө ушу балдары токтобой жүрүп, жана чарчап калып, өлүп калып да, мындай айтканда. Ошол жаңыл төрөлгөндө эми жаңылсын, ажал жаңылсын деп атасын жаңыл койгон экен. Анан ушу кенедейинен ал жоокерчилик заманда ушундай болгон, эркекче кийгизип, ал жана анча-мынча мындай чабал төрөлгөндөр ал кезде туруштук берген эмес. Ал кезде ушу тирүү калуунун өзү кыйын болгон. Жоокерчилик заман болгон, көчүп конуунун заманы болгон, жалаң боз үйдө жашаса катаал турмуш болгон. Ошондой кезде Жаңыл Мырза жана кыргыздын кыздарынын көпчүлүк кыздардай кадимки эркекче кийинип, жатып, кылыч чаап, найса сайып, эр жигиттердин ишин кошо аткарып, милдетин аткарып, мекенди коргоо, жанагы эл жерди коргоо деген маселе менен чоңойгон. Ошол жагдайда чоңойгон. Анан эми Жаңыл Мырза баягы ата энеден берилген күч болсо керек, каруу болсо керек, ал өзү дагы ошол мынабы айрыкча санжырачылардан Үсөйүн Ажы деген кытайлык санжырачынын очерки жакшы жазылганда, ал киши өзү молдо киши болгон экен, жазып кеткен. Эми ал ошол доорулорго чукул болгон, ошол Үсөйүн Ажынын очерки мага абдан жагат. Мен ошону негиз кылып жазып атам. Ал мындай деп сүрөттөп атат Жаңыл Мырзаны. Кындыр бел, узун бойлуу кара сурдун сулуусу болгон деп, кең далылуу болгон деп.
Alan erkekçe giyinip жүрген. Alan eң башкысы Жаңыл Мырза жана Жаатунун асы, чебери болгон. Укмуштуудай көз катар мерген болгон. Мына ал жанагы ошол мергенчилиги жөнүндө мен азыр мынабы окуянын жүрүшүндө айтып өтөмүн. Жаңыл Мырза болуп турганда сөздү кыскартып айтканда, мына биздин кеминдик Сарбагыш уруусунан чыккан ошол Сарсейиттин балдары Үчүкө Түлкү деген батырлар болгон. Уда төрөлгөн батырлар экен. Үчүкөсү дагы ашкере батыр болгон.